Нокен районунун РСК банкынан жашап жаткан үйүмдү күрөөгө коюп, 400 000 сом кредит алганбыз. Банкта иштеген бала, сизге 700 000 сом алалы, 300 000 сомун мен төлөймүн деп 700 000 сом алып, мага 400 000 сомун берген. Кийин ал бала алдамчылык боюнча соттолуп кетти. Эми төлөбөй жатат. Банк ал алган акчаны мени төлөйсүң деп жатат. Болбосо үйүңдү сатабыз дешет. Мен өзүмдүн алган акчамды эле төлөшүм үчүн эмне кылышым керек? Кеңеш берүүңүздү суранам. Түшүнүктүү. Сиз бул келишимге, банк менен сиздин ортоңузда түзүлгөн келишимге кол койбой койгонго сиздин укугуңуз бар болгон. Кол койгонго да сиздин укугуңуз бар болгон. Сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, ал келишимге кол койдуңуз. Ал келишимде бардык талаптар көрсөтүлгөн. Ал талаптарды эгерде ошол 700 000 сомду мен төлөймүн, эгерде төлөбөй койсом ушул күрөөгө коюлган турак жайыма бурсаңыздар болот деген атайын ошол пункттарга дагы мындай таанышып чыгып кол койгонсуз. Мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен куткарбайт. Бүгүнкү күндө ошол сиздин балким эгерде сиз укук коргоо органдарына арыз жаза турган болсоңуз, бул келишимди мындай жасагандыгыңыз үчүн балким сиз дагы ага шериктеш болуп калган болушуңуз мүмкүн. Себеби дегенде сиз ошол 700 000 сомдун алсак 400 000 сомун гана өзүңүз алып, калганын башка бирөөгө берип жатканыңыз бул кредитти максатсыз пайдалануу болуп калат. Экинчи жагынан алып карай турган болсок, эгерде ошол келишимди түзгөн адам ошол сиз айтып жаткан РСК банктын кызматкери болгон болсо, ошол банк бул юридикалык жак сизди алдап жаткан болсо, сиз алданып калган болсоңуз, анда бул учурда ошол сиз менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу жөнүндө сотко кайрылышыңыз керек болот. Себеби жарандык кодексине ылайык алдоо жолу менен, коркутуу жолу менен түзүлгөн келишимдердин бардыгы бул жараксыз бүтүм деп табылат. Эгерде сиз бул бүтүмдү жараксыз деп тапсаңыз, анда сиз банк менен ошол 400 000 сомдун ошол суммага ылайык гана келишим, кайрадан келишим түзүлүп чыгып, сиз өзүңүзгө тиешелүү мындай бөлүнгөн акча каражатын гана төгөсүз. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 197-бирене алдоонун, зомбулуктун, коркутуунун таасири астында бир тараптын өкүлүнүн экинчи тараптын өкүлү менен кайра ниеттик макулдашуусунун же оор жагдайлардан улам түзүлгөн бүтүмдүн жараксыздыгы. Алдоонун, зомбулуктун, коркутуунун таасири астында бир тараптын өкүлүнүн экинчи тараптын өкүлү менен кара ниеттик макулдашуусу боюнча түзүлгөн бүтүм, ошондой эле экинчи жак пайдаланган шартка караганда жак өзү үчүн өтө оор шарттын келип чыгышынан улам түзөөгө аргасыз болгон бүтүм жапа чеккендин доосу боюнча сот тарабынан жараксыз деп табылышы мүмкүн. Эгерде ушул статьянын 1-пунктунда көрсөтүлгөн негиздердин бири боюнча бүтүм жараксыз деп танылса, анда жапа чеккен жакка экинчи тарап ал бүтүм боюнча алган нерсенин бардыгын кайтарып берет. Ал эми алгандарын натуралай кайтарып берүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, анын наркын акчалай төлөп берет. Бүтүм боюнча жапа чеккен тарап экинчи тараптан алган, ошондой эле экинчи тарап ордун толтуруу үчүн берген ага тиешелүү мүлк Кыргыз Республикасынын кирешесине которулат. Мүлктү мамлекеттин кирешесине натуралай берүүгө мүмкүн болбосо, анын наркы акчалай өндүрүлөт. Андан тышкары экинчи тарап жапа чеккен жакка келтирилген реалдуу зыяндын ордун төлөп берет.